Assalamu alaikum. Ee, Flutter'di жана Flutter'га тиешелүү каражаттарды орнотууну башынан көрсөтүп бермекчимин. Көңүл коюп, ылдаттык менен көрүп алыңыздар. Бул жерде биз Google Chrome'ду же кандайдыр бир интернетке киргенге Edge болушу мүмкүн же Google Chrome айырмасы жок. Интернетке Google'га киребиз. Кирип эле бул жакка flutter.dev деп сайтка кирсек, мынакей flutter.dev ушундай сайтка кирет. Бул сайттан get started дегенди басабыз. Get started дегенди басканда бул жерде install деген бет чыгат. Негизи бул бетти мындай орусчага дагы которуп алса болот негизи. Перевести на русский деп, бирок биз англисче эле көрсөтө берели. Windows дегенди көрсөтөбүз. Анткени биз азыркы учурда Windows колдонуп жатабыз. macOS'ке, Linux'ка, Chrome OS'ке дагы көчүрүп алсак болот. Биз биринчи Windows'ты гана көрсөтүп берели. Windows дейбиз. Бул жерде Windows 10 же андан жогорусу болуш керек. Системалык шарттарында. Windows 10 андан жогорусунда Windows PowerShell 5.0 бул өзү бар, орнотулган, ошон үчүн муну көчүрбөйбүз. Git for Windows дегенди көчүрүшүбүз керек. Ал үчүн мышканын оң жагын басып, открыть ссылку в новой вкладке дейбиз. Бул жакка келип, 64 бит Git for Windows setup дегенди басабыз. Бизге мындай болуп, Git көчүп баштайт. Андан кийин дагы бул жакка келип туруп, ылдый түшө беребиз. Android setup деген бар. Ошону дагы мышканын оң жагын басып, бул жакка ачып алабыз. Муну ачсак, бул жерде download Android Studio деген бул баскыч чыгат. Муну басабыз. Бул сыяктуу бир текст чыгат. Мунун эң ылдый жагына түшсөк, мындай белги кое турган жери бар. Бул макулдук берүү. Андан кийин муну дагы көчүрүп алабыз. Интернеттин ылдамдыгына жараша канча убакытта көчөт сиздердики, муну айта албайбыз. Мынакей бизде көчүп баштады. 943 мегабайт экен, анын 15 мегабайты көчтү. Андан кийин бир аз жогору чыгабыз да. Урматтуу Flutter'га кызыгуучулар жана Flutter'ды үйрөнүүчүлөр, биз биринчи ошол керектүү нерселердин баардыгын катары менен көчүрүп алалы. Көчүрүп алгандан кийин анан орнотууну дагы бир катардан баштайлы. Эми Google'дан дагы плюсту басып, жаңы бир бетке өтүп, биз VS Code download деп жазабыз. Мүмкүн болушунча ошол англисче жазганыңыздар жакшы, анткени биринчи болуп мындай өзүнүн сайты чыгат. Бул жактарда мындай ылдый түшсөңүздөр, башка бир сайттарда дагы болушу мүмкүн негизи Visual Studio. Бирок негизи могул өзүнүн код Visual Studio.com деген өзүнүн сайтынан көчүргөнүңүз жакшы. Биринчи мышканын оң жагын басып, бул бетти дагы ачабыз. Бул бетти ачсак дагы мына бул Windows 8, 10, 11ге көчүрө турган болсок, бул жакта, мына Linux'ка бул жакта, Mac'ка бул жакта, мынакей оригинал сайтында ушундай чыгат. Муну да басабыз. Бир аз күтүп турсак, мына бул дагы көчүп баштады. 88,8 мегабайт. Муну өчүрүп кое беребиз. Эми Visual Studio Community дегенди download деп издейбиз.
Бул дагы мына Visual Studio Microsoft.com деген сайт чыгат. Ушул жерге келип, мышканын оң жагын басып, муну дагы көчүрүп алабыз. Мына скачать Visual Studio деп чыгат. Муну басканыбызда мына бул дагы 2 эле мегабайт экен, бүтүп калды. Муну да өчүрүп коелу. Эми булардан тышкары биздин группаларда окуш үчүн Telegram колдонобуз. Telegram группаларга кошулуу үчүн Telegramды дагы көчүрүп алып орнотуп койгонубуз жакшы болот. Telegram desktop деп жазсак, desktop.telegram.org деген сайтка барышыбыз керек. Мынакей. Бул жака келгенде да Telegram для Windows X64 деп турат. Мына Telegramдын өзүнүн сайтында. Башка жактан албайбыз, себеби башка жактан алганда ичинде ар кандай рекламалык нерселер болуп калышы мүмкүн. Бул дагы көчүп бүттү. Эми бизге керек болгон дагы бир нерсе Java JDK 19 download деген бар. Ошол Java JDK 19ду табабыз. Бул дагы мына oracle.com деген сайтта биринчи эле үстүндө турганды мышканын оң жагын басып ачып алабыз. Анан бир аз ылдыйраак түшсөк, мына Linux'ка, macOS'ке, анан эң аягында Windows'ка деп турат. Мен Windows'ка мына эң акыркы Windows X64 MSI installer дегенди бир бассам, бул дагы көчүрүп баштайт. Бизге керектүү каражаттардын бардыгын көчүрүп алдык. Мына показать все дегенди бассак, бул жакта мынакей Telegram, Visual Studio, Visual Studio Code, Android Studio, анан Git дегенди көчүрүп койдук. Азыр экөө калды. Android Studio'нуку эң мегабайты көп болгон үчүн ушул калды. Анан Flutter'ды дагы эки түрдүү көчүрүп алсак болот. Мына бул жерден Flutter Windows 3.7.3 дегенди бассак, бул дагы көчөт, бирок мен көбүнчө экинчи бир жолун көрсөтөм азыр. Аны коюп туралы. Биз көчүргөн кошумча каражаттарыбызды орнотуп, андан кийин анан Flutter'ды көчүрсөк жакшы болот деп ойлойм. Бул мен көчүрүп аткан сайттардын ссылкаларын дагы YouTube'ка ушул видеонун алдына шилтеме катары коюп коем. Бирок ал шилтемелер ар дайым эле мындай актуалдуу болбошу мүмкүн, анткени булар ар дайым обновление болуп, жаңыланып турган үчүн айрым учурларда башкасы болуп калышы мүмкүн. Бирок мен мүмкүн болушунча шилтемелерди сиздерге бергенге аракет кылам. Көчүрүлгөн нерселерди табуу үчүн этот компьютер дегенге киребиз. Же болбосо кандайдыр бир бош фолдерге, папкага кирип, загрузки деген бул сол жакта турган бетти бассак, бизге керектүү нерселердин баарынын көчкөнүн көрөбүз. Азыр Android Studio бүтө элек болгон үчүн мындай болуп турат, калгандардын бардыгы бүттү. Азыр биз убактыбызды текке кетирбей, Git'ти установка кылуу менен баштай беребиз. Бардыгын катары менен кылганга аракет кылабыз. Биринчи ошол Git'ти установка кылсак жакшы болот. Мына таза экран менен аркасында эч нерсе жок. Git'ти установка кылууну баштайбыз. Өтө кылдаттык менен жакшы карап, шашпай кылыңыздар. Бул жерде next деген сөздөр көп чыгат. Могул ушул жерде Windows Explorer Integration деген бар. Ушул жерде могул экөөнү көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот. Булар кээде мындай болуп калышы мүмкүн. Буларга сөзсүз мындай птичка коюп, анан next дейбиз.
Next. Аябай көп жолу next'ти баскандан кийин install деген сөз чыгат. Ушуну басабыз. Мындай болуп, git установка болуп бүттү. Бул жерде да ошол сиздин компьютериңиздин ылдамдыгына жараша же тезилеп өтүшү мүмкүн, же бир аз кичине күттүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн сабыр кылып бүткөнчө күтүп турасыз. Андан кийин муну алып туруп launch git bash дегенге птичка коюп finish десеңиз, мындай бир кара экран ачылат. Азырынча мунун иштеп-иштебей атканын билиш үчүн git эки тире коюп version деп жазып enter'ди бассак git version 2.39.1 Windows 1 деп чыгат. Урматтуу видеону көрүүчүлөр, ушул жерде сиздердики бул компьютердин аты, бул сиздин компьютериңиздин аты кандай коюлса ошондой чыгып калышы мүмкүн. Анан сиз көчүргөн учурда Git'in версиясы 2.39 болбой башка болуп калышы мүмкүн. Балким 2.40, 2.41 дегендей. Анткени булар ар дайым обновление болуп турат. Эгер 2.39тон башка чыгып калса, бул жерде кыжаалат болуштун кереги жок. Муну өчүрүп коебуз. Git бизде установка болуп бүттү. Кайрадан загрузкиге кирсек, Android студиядагы бүтүп калыптыр. Экинчи нерсебиз бар биздики. Бул жерде Visual Studio Code дегенди өчүрөбүз. Visual Studio Code'ду установка кылабыз. Мынакей эмблемасы мындай. Мен буларды бир аз мындай чоң кылып алайын. Муну орнотууда бул папкага кирип алып эле бул иконка турган жерди мышканын оң жагын басып открыть десе дагы болот, же болбосо эки жолу тез бассаңыз дагы мындай бир экран ачылат. Андан кийин я принимаю условия соглашения дегенди басасыз. Аны баспасаңыз далее деген чыкпайт. Муну басып далее дейсиз, дагы далее дейсиз, дагы далее дейсиз. Андан кийин бул жердегилердин бардыгын белгилеп коесуз. Создать значок на рабочем столе дейт. Бул жакта ошол VS Code'дун бизге Visual Studio Code'дун иконкасы, значогу бул жакта турушун каалап атабыз. Далее дейбиз, установить дейбиз. Бул дагы сиздин компьютериңиздин ылдамдыгына жараша мынтип кетет. Мынакей орнотулду. Бул жердеги птичканы албастан туруп, белгилеп туруп, завершить дейбиз. Бизге мындай бир экран ачылат. Азырынча эч нерсе деле кылбайбыз. Болгону бул сол тарапта турган мынакей мындай Explorer, Search, анан Source Control деп келип, эң аягында Extensions деген бар. Extensions'ты бассак, мындай бир нерсе экран ачылат. Бул жерге келип биз Flutter деп жазсак, эң жогоруда эле Dart Code Flutter деген чыгат. Ушуну install дейбиз. Installing деп атат. Биз эч нерсе кылбайбыз. Мына бул жакта кетип атканын көрүп атабыз. Installing деп жазылып турат, көрүп атабыз. Бир аз күтөбүз. Күтүп атабыз.
Installing дегенди күтүп атабыз. Мына меники деле өтө акырын болуп атат. Сабырдуулук менен күтүп турабыз. Себеп дегенде бул жерде мына орнотулуп атат. Орнотулуп бүткөнүндө disable анан uninstall деген чыгып калат. Болду. Эми биз муну дагы өчүрүп сала берели. Себеби бардыгында ирети менен болсун деп атабыз. Башыбызды айландырбасын. Кайрадан загрузки деген биздин папкабызга барабыз. Бул жерге келип, эми Android Studio'nu орнотуп алышыбыз керек. Мышканын оң жагын бастым. Открыть дегенди бастым. Бул да бир аз убакыт өткөндөн кийин мындай нерсе пайда болду. Муну ылдый киргизип коелу да. Android Studio Setup деген мындай бир экран ачылды. Бул жакта да Next деп баштай беребиз. Android Virtual Device дегенди дагы кошуп коелу. Муну алып койсо 2 гигабайт, муну кошуп койсо 3 гигабайт. Бирок бул дагы бизге керек болгон үчүн кошуп коебуз да Next дейбиз. Next install дейбиз. Мунун дагы орнотулуусу, installing болушу компьютердин ылдамдыгына жараша кээде акырын болуп калат, кээде тез болот. Ошон үчүн сабырдуулук менен аягына чыгышын күтүп турабыз. Аягына чыккандан кийин бул жерде Next деген баскыч активдүү болду. Next'ти басабыз. Андан кийин бул жерде Start Android Studio дегендин птичка бар экенине көңүл буруп Finish дейбиз. Finish дегенде жок болуп кетет. Андан кийин мындай бир нерсе ачылат. Кээ бир учурда ушул нерсе ачылбай дагы калышы мүмкүн. Себеп дегенде эгер ушундай экран чыкпай бир ката берген Java бир нерсе деген жазуулар чыккан болсо, анда бул JDK 19 дегенди установка кылып алышыбызды талап кылат. Аны дагы көрсөтүп беребиз, бирок азыр биз Android Studio'нун орнотулуусун уланта берели. Окей дейбиз, эч нерсе кылбай туруп. Дагы бир мындай экран ачылат. Муну күтүп турабыз. Ушул жазуу чыкканда send usage statistic to Google деп бассак да болот. Don't send деп койсок деле айырмасы жок. Мен send дегенди басып койдум. Андан кийин next чыгат, дагы next. Бул жерде сиз экранды өзүңүзгө ылайыктап тандап алсаңыз болот. Мындай light деп коет, жарык, же болбосо dark деп коет, же болбосо баягы dark деп коет эмес, dark деп коет эмеспи? Мындай кара болушун каалайбыз. Мен көбүнчө ушул карасын колдоном. Next дейбиз. Бул жакта дагы бир нерселерди интернеттен көчүрүш керек экен. Мына мегабайттары жазылып турат. Дагы next дейбиз. Ушул жери өтө маанилүү. Көпчүлүгү ушул жерге келгенде next'ти чыгара албай кыйналып калып атышат. Азыр бул жерде бир канча нерсе мынакей мындай кызыл жылдызча болуп, муну дагы орнотуу маанилүү экенин эскертип атат. Демек, биз мисалы жогорку Android SDK license дегенди басып туруп, бул жакта accept дегенди басабыз. Бирок дагы деле next активдүү болгон жок. Анткени бул жакты бассак дагы кайра accept дегенди басыш керек болот. Мына ошондон кийин гана бул жерде finish деген чыкты. Finish'ти бассак, бул дагы ошол интернеттен өзүнө керектүү нерселерди көчүрүп алып баштайт. Мына starting download дейт. Демек ошол көчүрүү башталып жатат дегендик да.
муну дагы күтүп турабыз. Бул дагы интернеттин ылдамдыгына жараша бир топ убакыт алат, сабыр кылып күтүп туруубузду талап кылат. Стартинг download деп ушул жерлерге келгенде дагы көпкө күтүп калдык. Арасында ошол 300-500 мегабайт болгон файлдар бар, ошолорду көчүрүп бүттү. Unzipping деп ошол көчүргөндөрдү ziптен чыгарып атат. Дагы бир нерселерди орнотуп атат. Эми бүткөндөн кийин мындай болуп finish деген чыгып калат. Finish дейбиз. Бизге Welcome to Android Studio деген мындай бир бет ачылат. Ушул жерден биз эч нерсени баспай туруп plugins дегенди басабыз. Бул жакка дагы келип биз Flutter деп жазсак, install деген чыгат. Flutter'ды басабыз, install кылабыз. Бул жакта да accept дейбиз. Дагы бир жолу install required plugins дейт. Ушул Dart'ты дагы кошуп көчүрөм деп бизден уруксат сурап атат. Install дейбиз. Бул тез эле көчүрүлүп калды. Азыраак эле мегабайт. Эми ушул жерден restart idea дейбиз. Restart дейбиз. Жок болуп кетет мындай болуп. Restart деген ошол кайра баштоо да. Кайрадан мынтип баштайт. Welcome to Android Studio деген жерде эми New Flutter Project деген пайда болуп калды. Бирок биз азырынча аны дагы баспайбыз. Бул жерде More Actions дегенди басып, SDK Manager дегенди басабыз. Ушуну басып, SDK Tools дегенди басабыз. Анан Show Package Details деген могул жактагыны белгилеп коебуз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу курстун катышуучулары, ушул жерде бир маселе бар. Кээ бир учурда ушул жер сиздердики активдүү болбой калышы мүмкүн. Анын да бир канча себептери бар. Негизги себептеринин бири сиздин компьютердин аты мындай латын тамгаларынан эмес, кирилл тамгалары менен жазылгандан да болушу мүмкүн. Же болбосо латын менен жазылса дагы анда кандайдыр бир боштук же болбосо кандайдыр бир башка бир символдор туруп калган болсо дагы ушул жер активдүү болбой калат. Талап кылайык мындай бир эле латын тамгаларынан турган кыска бир ат болсо жакшы болот. Эми бул жактан да өзүбүзгө керектүүлөрдү белгилеп туруп көчүрүп алышыбыз керек болот. Биз мүмкүн болушунча эң акыркы версияларын алганга аракет кылабыз. Ар бир бөлүмдөн ошол бул жактан да NDK'ден бирди алабыз. SDK'ден бирди алабыз. Анан ушул CMake дегендин баарын белгилеп жүрүшөт. Мунун себебин билбейм, бирок биз да ошондой кылабыз. Андан кийин бул ылдыйындагы Google'га тиешелүү драйверлердин дагы баардыгын көчүрүп алабыз. Баардыгын белгилегенден кийин бизге керектүүлөр мынакей. Дагы бир карасаңыздар болот. Андан кийин бул жактан apply дегенди басып, анан OK деп
уруксаат беребиз. Дагы бул жерде дагы мына accept деген чыгып калды. Кээ бир учурда чыкпайт. Чыкпаса кыжаалат болбойсуздар. Next дейбиз. Бул дагы ошол көчүрүп баштайт мынакей. Ар кандай көлөмдөгү керектүү файлдарды өзүнө көчүрүп баштады. 5-6 мегабайттыктар, 3 мегабайт, 8, 2, 11, 55 экен. Төрт жүз кырк беш мегабайттык бир файлды көчүрүп атат. Downloading Android NDK дейт. Ошол 445, почти 446 мегабайт экен. Анын дагы көчүрүлүшүн күтөбүз. Бул дагы албетте интернеттин дагы ылдамдыгына байланыштуу болуп калат. Бардыгы көчүрүлүп бүткөндөн кийин дагы бир мындай бет ачылды. Бардык ноутбуктар, бардык компьютерлер кээде окшош болбошу мүмкүн. Ошон үчүн айрым нерселер чыкпай калса же башкача чыгып калса көп коркунуч кылбай, next дегенди, finish дегенди басып уланта берсеңиздер болот. Мына менде мындай бир каталар чыкты. Себеп дегенде ушул нерселерди көчүрө албайт экен. Finish дейбиз. Дагы finish дейбиз. Эми окей дейбиз. Андан кийин дагы бир жолу more actions'ты басып, virtual device дегенге киребиз. Кээ бир учурда бул жерде өзү ошол device деген ошол каражат келип калышы мүмкүн. Виртуалдык каражат. Бул телефон. Бул жерден келип, мисалы мен Pixel 5'ti тандап, next дейм. Анан бул жерде ушул өзү тандалып турган R дегенди көчүрөм. Бул дагы 620 мегабайттай болот экен. Мунун дагы көчүрүлүшүн күтүп турам.
50 мегабайты бүтүп, 50% бүтүп калды. 620 мегабайттан. Муну күтүп турабыз. Ушул жактарга мындай көңүл буруп карап турсак эле түшүнүктүү болот. Эч кандай шашылбай, буларды окуп, карап, канча пайызы бүтүп атканын, кандай кетип атканын көрүп турсаңыздар болот. Мынакей 100% болду. Бул дагы unzipping болуп атат. Unzipping деген ошол көчүрүлүп алган файлдарды ziптен чыгаруу. Булар бүткөндөн кийин finish дейбиз. Finish кылгандан кийин мына мунун жанында мындай загрузка белгиси кетти. Next дейбиз. Бул жерде AVD name дейт. Ошол Pixel 5 API 30 деп турат. Эми бул жерге жөн гана ушул Pixel 5 фон деп койсок да эле боло берет. Же атыңызды жазып алсаңыз болот. Finish десеңиз, бул жерде мындай бир телефон пайда болуп калат. Муну бул жерди басып дагы ошол телефонду иштетип койсок болот, бирок азырынча мен буларды өчүрүп турайын. Азыр биздин Android Studio'догу жумуштарыбыздын баары бүттү. Муну да өчүрөбүз. Эми кайрадан загрузкиге келип, биз Visual Studio Setup дегенди өчүрөбүз. Visual Studio Setup'ты орнотууну баштайбыз. Эки жолу басканымда бул жакта да мындай бир бет ачылды. Продолжить дегенди басабыз. Мынакей скачивание дейт. Бул да 16 мегабайт. Идет установка дейт. Азыр мунун эч кандай белгиси жок, өчүрө албайбыз, артка кайтара албайбыз. Установлено дейт, мынакей. Бизге даярдап берип атат, подготовка деп. Бул айланып атат. Бизге мындай бир бет ачылат. Эми ушул жактан муну кармап туруп ылдый жылдырсак, бул жерде мына разработка классических приложений на C++ деген бар. Мобильных приложений эмес, же бул приложений для универсальной платформы эмес, именно мынакей разработка классических приложений дегенди белгилеп алабыз да. Бул жакка келип установить дегенди басабыз. Установитти басканыбызда бул дагы көбүрөөк убакытты алат. Мынакей көчүрө турган нерселери биякта да ошол көп мегабайт, гигабайт. Интернетиңиздердин мүмкүн болушунча без лимит болгону жакшыраак. Антпесе лимитиңиз чектелүү болсо, интернетиңиз түгөнүп калышы мүмкүн. Wi-Fi'га уланган болсо, же болбосо ошол телефон аркылуу да Wi-Fi таратып, бирок интернетиңиз лимитсиз, чектөөсүз болсо абдан жакшы болот. Бул жерде дагы мына устанавливается пакет дейт. 467-нин ичинен 72-син установка кылып бүтүптүр да. Негизги пайыз бул, 7% астын карап турабыз. Бул жакта улам бири бүткөндөн кийин дагы алмашып турушу мүмкүн. Бир канча файлды көчүрө турган болсо.
Өтө акырын көчүп жатат. 64% үстү жагы, 49% асты жагы болду. Сабырдуулук менен аягына чыкканча күтөбүз. Мүмкүн болушунча ушул көчүп атканда дагы эч кандай бир интернетте үзгүлтүк болбосо жакшы болот. Себеби интернетте үзгүлтүк болгондо айрым нерселерин толук көчүрө албай калышы толук ыктымал. Ошон үчүн интернет эң жакшы болгон учурларда көчүрүүнүн аракетин көрсөк жакшы болот. Жарым гигабайтка жетпеген файлдар калды. Көчүрүп жатат. Идет скачивание дейт. 84% болду. Жакшы. Токсон алты пайыз. 98%. Буюрса 100% болуп атат. Акыркы бир 100 мегабайтты көчүрүү менен алек болуп калды. Загружено дейт. Эми асты калды. Устанавливается пакет дейт. 467ден ошол 432 бүттү. Күтүп атабыз.
Урматтуу видеону көрүүчүлөр, бул жерде сиздер видеону мындай ушундай күткөн жерлеринде түрдүрүп көрсөңүздөр болот. Себеп дегенде баягы түшүнүксүз болбой калбасын деп сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн атайын күтүп шашпастан кандай болсо ошондой баардыгын толук көрсөтүп берип атам. Күткөн жерлерде сиздер күтүп отурбай аны жылдырып алсаңыздар абдан жакшы болот. Бул видеону монтаж кылып, бир жерлерин кесип, сиздерге мындай түшүнүксүз болуп калышынан корком. Ошон үчүн толугу менен кандай болсо ошондой жүктөгөнгө аракет кылам. Сиздер күткөн жерлеринде тезирээк жылдырып саласыздар. Мына установка бул дагы бүттү. Бул бүткөндөн кийин мындай бир бет дагы ачылат. Бул бизге зарыл деле эмес. Муну азыр өчүрүп салам. Бул дагы ачылсын азыр. Microsoft Visual Studio мындай болуп ачылат. Негизи бул жакка дагы создать учетный запись кылып, же войти кылып кирсе болот, бирок пока бизге ал зарыл эмес. Муну жөн гана орнотуу зарыл болгон үчүн өчүрүп коебуз. Да дейбиз. Бүттү. Бул жерде бизге керектүү каражаттардын баардыгы эле орноп калды. Бирок бизге ошол JDK 19 деген эң маанилүү нерсе калды. Бизге Flutter'ге керектүү негизги ошол 5 каражатты орнотуп атам. Telegram болсо бул окууга керектүү, же болбосо Telegram'ды дагы ноутбукка кантип орнотуш керек экенин көрсөтүп берүү гана максатында өчүрүп койдум. Эми JDK 19'ту баштайм. Мышканын оң жагын басып установить дейм. Муну ылдый киргизип салам. Бизге мына Java TM C Development Kit 19 мындай 64 бит setup деген чыгат. Next баарында болгондой эле. Next же далее. Муну орнотуп бүттүк. Close дейбиз, жаптык. Болду. Эми биз бизге керектүү негизи баардык нерсени орнотуп алдык. Telegram'ды эң аягында орнотолу. Ага чейин биз этот компьютер дегенди бул жактан дагы басып, локальный диск С дегенге. Сизде бир канча диск болушу мүмкүн. Азырынча бизде бир эле локальный диск С бар. Ушуну ачып ичине киребиз. Мышканын оң жагын басып, создать деп папку дейбиз. Ушул папканын аты SRC. Туура жазыңыздар. CRS болуп калбасын. SRC. Мына жакшылап көрүп алыңыздар. Мындай чоң да кылып көрсөтөйүн. SRC. Мунун ичине киребиз. Мышканын оң жагын басып, git bash here дегенди басабыз. Ошондо бизге мындай бир жанагы эң башында орноткон кара экраныбыз чыгат. Мына SRC'нин ичи азырынча бош. Биз кайрадан баягы flutter.dev деген сайтка киребиз. Муну дагы башынан көрсөтүп коеюн. Жаңы бир бетте flutter.dev деген сайтка кирип, get started'ти басып, Windows'ту бассак, мындай бир жерге келебиз. Азыр негизи мен Flutter Windows могул нерсени бассам дагы ушул 3.7.3 деген Flutter бизге көчүп калат. Бирок мен ар дайым могул жердеги код аркылуу көчүрүүгө аракет жасайм. Бул деле ушуну эле терминал аркылуу көчүрүүнүн жолу. Могул жерде мына copy код деген турат. Бир бассак copy деп чыгып калды. Болду. Ошону алабыз. Биз бул терминалга келип, мышканын оң жагын басып, paste дейбиз. Анан enter'ди басабыз. Мынакей көрдүңүздөр. Git clone мындай жанагыл жерден көчүп келген. Enter'ди бассак, мындай болуп көчүп баштайт. Мынакей 1-2% кетип атат.
Бул жакта Flutter деген папка пайда болуп калды. Бул дагы ушул дагы бир жол ушундай кылып көчүрсөк болот. Мен көбүнчө ушул жолду колдоном. Андан кийин сиздерге да айта турган дагы бир нерсе, азыр сиздер бул видеону көрүп атканда Flutter Windows 3.7.3 Stable Zip деп турат. Балким сиз жасап аткан учурда бул 3.7.4 болуп калышы мүмкүн, 3.7.5 болуп калышы мүмкүн. Андан чочулаштын кереги жок. Бирок get the Flutter SDK деген жерден ушул могул биринчинин алдында турганды басып көчүрүп алсаңыз да болот. Же болбосо эч кандай ойлонбой бул жактан келип муну басып, анан бул терминалга келип мышканын оң жагын басып көчүрүп алсаңыз болот. Бул жактын баардыгы 100% болуп көчүп атат. Мынакей. Баардыгы көчүп бүттү. Биз эч нерсе кылбайбыз. Болду, жаап салабыз. Эми муну деле жаап салалы. Башынан келели. Этот компьютер дегенге кирип, локальный диск сыгын ачып, src деген биздин папканы ачып, Flutter'ды ачып, bin дегенди ачабыз. Сөзсүз бул маанилүү. Бул жерден келип, мына бош жерди бассак, мындай болуп, көк болуп белгиленип калат. Мышканын оң жагын басып, ушул көктүн үстүнөн копировать деп алабыз. Андан кийин бул жака келип, биз run деп жазсак, мындай выполнить деген чыгат. Ушуну бассак, мындай бизге кичинекей бир издей турган нерсе ачылат. Бул бир жолу. Мунун кыска жолу клавиатурадан Windows менен Windows'tu басып туруп R баскычын бассак дагы ушул выполнить деген бизге чыгат. Ушул жерге s y s d m .cpl жакшылап карап алыңыздар. Ушуну басып окей десек, бизге мындай бир бет ачылат. Дополнительно дегенди басабыз, переменный среды дегенди басабыз, path дегенди басып туруп, изменить дейбиз. Бул жерге келип создать, мышканын оң жагын басып, ставить, окей. Эми ошол эле көрүнүштү алдыдагы pathга дагы кылабыз, изменить, создать, ставить, окей, окей. Болду. Эми кайрадан бул жака келип, этот компьютерден локальный диск С, программ files деген бар. Программ files 86 деген дагы бар бизге. Программ files деген керек. Ушунун ичине кирип, Java дегенге киребиз. Java JDK дегенге киребиз. Анын ичинде binди киребиз. Жанагыдай эле мына бош жерди басып, муну копировать көчүрүп алабыз. Көчүрүп койдук. Кайра эле азыркыдай бул пуск баскычын басып, run деп жазсак, выполнить чыгат. Мурда жазганыбыз үчүн sysdm.cpl деген чыгып калат. Окей. Дополнительно, переменные среды, path, изменить, создать, ставить. Окей. Path, изменить, создать, ставить. Окей, окей, окей. Бардыгы окей болгондон кийин эми кайрадан этот компьютерге кирип, локальный диск S'га кирип, программ files'ке кирип, Android деген папкага киребиз. Негизи мына алфавит боюнча тургандыктан жогоруда эле турат. Android'ке киребиз, Android Studio'га киребиз. JBR деген бир папка бар. JBR, JBR, анан GRE деген бар. JBR'дин ичине кирип, бул бардык папканы тандап, мышканын оң жагын басып, копировать деп алып алабыз. Кайра артка кайтып, GRE дегенге кирсек, бул жакта bin деген эле папка бар экен. Мышканын оң жагын басып, ставить дейбиз. Выполнить
для всех текущих элементов дегенге белги коюп продолжить десек, мынакей көчүп баштады. Аз эле файл болгон үчүн тез эле көчүп калды. Эми кайрадан этот компьютерге киребиз. Локальный дисксы, SRC, Flutter. Ушул жака келсек, Flutter console деген бар. Flutter console'ду 2 жолу басам. Ушул жерге келип Flutter Doctor деп жазам. Flutter Doctor деп жазсам, биринчисинде мындай checking Dart SDK version деп чыгып атат. Бул дагы бир аз убактыбызды алат. Сабыр кылып күтүп турушубуз керек. Ылдый киргизип коеюн. Таза эч нерсе жок экранда. Ошол Flutter console дегенди жаздык, күтүп турабыз. Кээ бир учурда ушундай болот. Кечке күттүрүп калса, муну өчүрүп салып туруп, кайра кирип туруп, Flutter консолду ачып, Flutter Doctor деп жаза берсеңиз болот. Айрым учурда мындай 3-4 саат күтүштүн кереги жок. Expanding downloaded archive deyip дагы мындай бир нерселерди downloading кылып атат. Бул жакта дагы биринчисинде ушул сыяктуу нерселер көп чыгат. Андан кийин булар чыкпай калат. Азыр биз бардыгын туура орнотконубуз үчүн бизде почти эч кандай ката чыккан жок. Бирок бир могул ката бар. Windows version unable to confirm if installed Windows version is on or greater дейт. Greater. Windows 10 же андан жогорусу болсун деген ушундай ката чыгып атат. Бул Flutter'дын акыркы жаңылануусунан кийин ушундай чыгып калды. Бирок бул ката бизге көп деле коркунучтуу эмес, иштей беребиз. Андан кийин Android Toolchain дегенде могул Flutter Doctor Android Licenses деген турат. Ушул жерде мындай кылып көчүрүп алабыз да, муну дагы Ctrl+C'ни басып копия кылып алам. Бул жакка келип тыштайм. Анан Enter'ди бассам, бул сыяктуу бир процесс жүрөт мына. 4-төн 7ге чейин SDK package licenses not accepted дейт. Yes дегендин баштамгасы Y'ды басып, Enter'ди басам. Дагы ошону кайталайм. 2, 3, 4, 5 жолу кайталадым. Кээ бир учурларда 6, 7ге чейин кайталанат. Эми дагы бир ирет Flutter Doctor деп жазсам, азыркыдай кечке күттүрбөстөн дароо эсептеп баштады. Бизде бир эле ушул ката калды, калганын бардыгы мындай болду. Демек, бизде баары сонун. Эгер ушул бир эле ката, могул Windows version деген ката чыккан болсо, анда бул коркунучтуу эмес.
Бизде баардыгы ушундай болуп отургузулду. Биз кийинки тапшырманы бергенибизде ушул видеону көрүп, баардыгын аткаргандан кийин мына ушул экранды сиздер скриншот кылып алып, бизге жөнөтүшүңүздөр керек болот. Биз бул үчүн дагы сиздерге атайын форма жөнөтөбүз, же болбосо биз талап кылган жерге сиздер жөнөтсөңүздөр биз сиздердин толук тапшырманы аткарганыңыздарды көрөбүз. Эми азыр муну өчүрөм. Бизге керек болгон загрузкиде Telegram kaldı. Telegram'da деле открыть десек мындай болуп чыгат. Өзүңүзгө каалаган бир тилди тандап аласыз. Мен русский дедим. Окей. Далее, далее, далее установить. Telegram өзү кичине тез эле көчүрүлүп калат. Мынакей бүттү. Завершить десек Telegram бизге мындай болуп ачылат. Эми продолжить на русском дейм. Начать общение дейм. Телефонуңуздан бул жерде QR кодду окутуп кире берсеңиз болот, же вход по номеру телефона деп туруп дагы номериңизди бул жака кирип Telegram'ды киргизип алсаңыз болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мен баардыгын көрсөтүп бүттүм. Буларды өчүрүп коеюн. Азыр дагы бир маселе бар. Мен бул орнотуп алган загрузкидегинин баардыгын белгилеп туруп удалить этип салайын. Антпесе айрым учурларда Android Studio'ga кире албай, кайра эле ушул жактан келип 2-3 жолу, 4 жолу Android Studio'ну же бул VS Code'ду установка кыла беришет экен. Мунун баардыгын эмне кылам? Delete деп өчүрүп салам. Мынакей мышканын оң жагын басып, удалить. Жок. Корзинаны дагы очистить корзину. Болду, эч нерсе жок. Эми биз VS Code'га кириш үчүн мына бул жактан кирсек болот. Android Studio'га кириш үчүн пускту басып, мына бул жерден катардан таап Android Studio деп же пускту бир басып туруп, анан ушул жерге Android деп жазсак дагы мына приложение деп чыгат. Бассак бул жака кирет. Урматтуу видеону көрүүчүлөр жана бул Flutter'ды установка кылуучулар, орнотуучулар ар бир кадамды шашпай, кылдаттык менен кылыңыздар. Бул баарыңыздар үчүн жана баарыбыз үчүн пайдалуу. Андан кийин тапшырманы талап кылынган жерге жөнөтүңүздөр.